окугандын 6 пайдасы. Китеп билим булагы деп бекеринен айтылбаса керек. Китеп окуу аркылуу сиздин ой жүгүртүүңүз тереңдейт. Китеп окуган адам алгач өзүн таанууга жана дүйнө таанууга жол табат. Көп китеп окуган адам терең ой жүгүртө алат жана эске сактоо тутуму жогорулайт. Китеп окуу аркылуу сиз терең анализ жүргүзө аласыз. Канчалык китеп көп окусаңыз, ошончолук ийгиликке жетесиз. Көп китеп окуган адамдын сөз байлыгы кеңейип, адамдар менен натыйжалуу баарлаша алат. Көп китеп окуу аркылуу сиз чыгармачылык жөндөмдүүлүгүңүздү арттыра аласыз. Китеп окуунун организмге кандай пайдасы бар? Китеп окуу өмүрдү 2 жылга узартат. Бул Йель университетинин окумуштуулары далилдеген факты. Китеп окуганда мээ клеткаларынын арасындагы байланыш күчөйт. Бул өз кезегин нейродегенеративдүү оорулардын пайда болуусунан сактайт. Китеп окуу эске сактоо жөндөмүн жакшыртып, депрессия менен күрөшүүнүн жакшы ыкмасы болуп саналат. Окуу стрессти төмөндөтөт. Окумуштуулар менен дарыгерлер стресстин адам организминдеги оорулардын 60%-нын себепчиси болоорун айтып келишет. Узак убакытка созулган стресс инсультту 50%-га, жүрөк кан тамыр ооруларынын пайда болуусун 40%-га жогорулатат. Ал эми китеп окуу стресстин деңгээлин 68%-га төмөндөтө алат экен. Болгону 6 мүнөт китеп окуу жүрөктүн согушун жакшыртып, булчуң эт кычышканын басат. Бирок бул деген монитордон карап окуу деген эмес. Окуу уйкусуздукту дарылайт. Көптөгөн адамдар жатар алдында планшет менен телефонду карап жатышат. Алардан чыккан көк түстүү жарык организмдеги мелатонин, уйку гормонунун бөлүнүүсүн алсыратат. Ал эми китеп окуу жатар алдында уйкуну чакырат экен. Китеп окуу кыйын учурлардан чыгууга жардам берет. Кээ бир адамдар китепти чындыктан качуу деп эсептешет. Бирок илимий изилдөөлөр көрсөткөндөй, китеп окуу коомдогу жөндөмдөрдү жогорулатаарын көрсөткөн. Китепти көп окуган адамдар башкалар менен тил табышып, кыйын учурлардан чыгуусуна, керек болсо жакшы көргөн адамын түшүнүүгө да жеңилирээк болот экен. Китеп окуунун дагы бир пайдасы — ой жүгүртүүнү жогорулатат. Биз канчалык көбүрөөк китеп окуган сайын эмне деген идеяны бергиси келген деп ойлонуп, ой жүгүртүүбүз өнүгө баштайт. Стресстен арылууга жардам берет. Жатар алдында окуп жатсаңыз, психика калыбына келип, тынчтанып калат. Сөз байлыгын көбөйтөт. Ар түрдүү жанрдагы китептерди окуу менен сөз байлыгын көбөйтүп, билимдүү боло аласыз. Өзүнө ишенген адам болууга жардам берет. Адамдар менен сүйлөшүп жатканда, түрдүү темаларда сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүк берип, өзүңүздү эркин алып жүрөсүз. Чыгармачыл адам боло аласыз. Китептерден көп идеяларды алып, жашоодо аларды ишке ашырса болот. Уйкуну жакшыртат. Уктаар алдыда дайыма окуп жүрсөңүз, организм көнүп, окуп баштаганда эле уйкуга даярданып, тынч эс аласыз. Эске тутуу менен логиканы жакшыртат. Китеп окуганда чыгарманы түшүнүш үчүн көп нерсени эске тутуп, логиканы иштетиш керек. Көңүл койгонду үйрөтөт. Китеп окуганда башка нерселерге алаксыбай, чыгарманын маанисин түшүнүү үчүн көңүл болуш керек. Бул да жашоодо керек сапат. Сиз акыркы жолу качан жана кайсы китепти окудуңуз? Комментарийге жазып калтырыңыз.